За первое место вручается сертификат на автомобиль «Лада Нива» управлением МЧС по городу Ош. Üçüncü орынга ноутбук принтери менен, экинчи орынга куткаруучу атайын Халматыр аппараты, жана биринчи орынга Нива автоунаасы. Бул байгелерди Кыргызстандын аймагындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борборлорунун ортосундагы мелдештин жеңүүчүлөрү алды. Анткени 1 айлык өзгөчө кырдаалга даярдануу боюнча машыгуу өткөн. Бул боюнча көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү. Негизинен жергиликтүү бийликтин мэриянын иш планы иштелип чыгып, ал жерде жарандык коргоонун кызматтары бар, жана ошондой эле мекеме ишканалардын башчылары менен биргеликте ошол жердеги биздин шаарыбыздагы муниципалдык аймактын башкармалыктарынын башчылары менен биргеликте ушул кырсыктардын тобокелдин кантип азайтуу, кандай шарттарды түзүү керек, кандай жарандардын арасында, калк арасында ушул биздин кырсыктардан сактоо эрежелерин, коопсуздук эрежелерин үйрөтүү, ошолорду көндүмдөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Акыркы мезгилде ар кандай күтүүсүз келген кырсыктар көп катталып жатат. Алар жашоочулардын жабыркашына алып келүүдө. Андыктан алдын ала даярдыктарды көрүү биринчи аткарылып турган иш. Ар кандай уюмдар, өкмөт, мамлекеттик ишканалар жана жеке адамдар сөзсүз кандайдыр бир ушундай кырдаалдарга учурайт да. Ошо кырдаалдарда учурайбы же ошонун кырдаалдардын негизинде жумуштарын жүргүзөбү, ошонун баарын бириктирген бүгүнкү күн болуп атат. Бул мисалы эл аралык уюмдарыбыз бар, башка ишканаларыбыз бар. Мына бизде мамлекет жагынан биз ошо уполномоченный орган катары чыгабыз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ошондуктан бүгүн биз именно ошо кырдаалдарды алдын алуу жана ошолорду жоюу боюнча жыйынтыгын жүргүзүп, жана эмдиги жылдын өзүбүздүн түзүлгөн планыбызга кандай направленияда кандай жумуштарды алдына коюп турган маселелерди коебуз да. Бул аябай жакшы белгилүү күндөрдүн бири. 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү. Буга карата атайын даярдыктар боюнча 1 айлык жарыяланган. Анда өзгөчө кырдаалдагы ыкчам аракеттер тууралуу маалымат берилген. Айтсак, мектептер, жогорку окуу жайлар жана айылдарда. Ушул 1 айлыкта биздин студенттер дагы ушу тегерек столдорду өткөрдүк, сабактарды өткөрдүк, ушу темага байланыштуу. Анан кийин министрлик жанагы немек өткөргөнгө биздин студенттер дагы баардык активдүү түрдө катышты. Флешмоб программасын биздер даярдап, биздин 100га жакын балдар, кыздарыбыз ошого жакшы катышып беришти. Анан биз ушу кубанабыз, ушундай мероприятияга биздин студенттерди дагы чакырып неметкенине биздин студенттерибиз көңүлдүү, аябай жакшы ойлор менен катышып беришти. Өлкө боюнча кооптуу делген 5000 айыл аймак бар. Алардын баарына түшүндүрүү жана өзгөчө кырдаал учурунда кандай аракет кылуу керектиги айтылды. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.